Innal hamdalillah ve salatu ve selamu ala rasulillah thumma ma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Qayradan so'rov javob temamizga girishdik. Girishuvdan murda so'rovlar bo'yicha, so'rov beruning adepleri bo'yicha biraz qayrilib ketaylik. Har birle kelgen so'rovlarga javob beravergan adamды biz jinni deb o'ylaymiz deb keyingi olimlar aytgan ekan. Bu birinchidan. Ikkinchidan kelgen so'rovga biz kelgende zamatта жооп бере албайбыз. Себеби дегенде атайын биз сайтты караган инилерибиз бар, камера таткан инилерибиз. Алар чогултат, анан бир жумадан 10 күнгө чейин, 2 жумага чейин чоюлушу мүмкүн. Келген суроолорго кайра ушинтип бир жумада бир жолу чыгарып жооп берип турганга аракет кылабыз. Анан Кудай буйруса ошого сабыр кылып, кээ бир болот экен. Мен суроомо эмне жооп бербей атасыңар, берилген суроого жооп бербейсиңерби деп баягындай туура эмес пикирде калып калышы мүмкүн экен. Жок, ошо чогултуп келип, анан сорттоп, анан кээ бир дайыр жолу кайталайын, өткөндө да айтканбыз. Киндик менен тизенин ортосунда суроолор да көбөйүп кеткен, аларды сорттоп жокко чыгарып, анан өтө маанилүү болсо, анан мындай пайдалуу, маанилүү, керектүү суроолорду гана топтоштуруп жооп берүүгө аракет кылып атабыз. Себеби дегенде бири-биринин ичинде атасы, келини, кызы, кайнатасы, кайненеси болуп чогуу көрүп отурган болушу мүмкүн. Ошолордо бир аз маданиясыз, адепсиз болуп калбаш үчүн иликтеп жооп бергенге аракет кылып атабыз. Анда эмесе суроого кириштик. Оозду эч нерсе кыйынчылыгы жок эле, оорубай эле ачып жүрдүк да. 5 күн карыз болуп калдык. Эмне кылсак болот? Орозо бүткөндөн кийин карызды төлөсөк болобу же болбойбу? Жана сиздин айтууңуз боюнча 5 күн кармай калып деп атпайсызбы? 25 күндү биз менен чогуу кармай беребиз, кадимкидей орозо туткандар менен. Анан орозо бүткөндөн кийин 5 күн орозоңузду кармап коесуз, албетте туура болот. Кармабай калган 5 күнүңүздү сөзсүз түрдө кармайсыз. Кийинки суроо, мен намаз окуйм, бирок Куран китебин окуй албайм. Арабча үйрөнүп окуш керекпи же котормосунбу? Ошону да түшүндүрүп берсеңиз. Бул суроо боюнча социалдык желелер бүгүнкү күндө YouTube'дан, Instagram'дан, Zoom аркылуу сабак бергендер көбөйүп калбадыбы? Ошолорго кошо катталып, тамгасын эле сыр жаттап алган болсоңуз, Кудайдын буйругу менен жумасында бир жолу же 2 жолу сабак алсаңыз, Zoom аркылуу айтор кандай ыңгайлуу болсо, же барып каттап окуган ыңгайлуу, 3 айдын ичинде арабчаны шыр үйрөнүп алсаңыз болот, Кудай буйруса окуганды. 6 айда токтоосуз кадимкидей кадыресе ар кайсы жерин ачып окуп кете берсеңиз да болот. Анан эгерде жашыңыз жазганга мүмкүнчүлүк болуп атканда, демек үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар буйруса. Мейли 6 айда, мейли 1 жылда айырмасы жок. Тамганы айтор жаттап алсаңыз 28 эле тамга бар. Анан көп тамгалар, мындайча 15 тамганы эле жаттайсыз жалпылай караганда. Калганы түгөй болуп кете берет. Мисалы, р деп коет, мындай үтүр сыяктуу узун болот. Анан точкасын койсо з болуп калат. Кайра эле син деп коет, митип туруп мындай алып жазат. Кайра 3 точка койсо шин болуп калат. Айтайын дегеним, түгөй менен точкасы бар, точкасы жок. Үстүнө точка коет, астына точка болуп калат. Мисалы, жим дегенде ортосуна коет, х дегенде үстүнө коет, жөн эле х дегенде эч жагына точка койбойт. Ушинтип бир тамганы жаттаган болсоңуз, жанында ала точкасы жок деп эле жаттап аласыз. Мындай жатканда ыхлас койсоңуз эле, араб тамгасын бат эле жаттап аласыз. Анан араб тамгасы өзүнө тартат. Бүгүнкү күндө психологдор изилдеп ачпайбы? Баягы өзүн кармана албай, кыжалат болуп илей берген балдарга, психологически чарчап аткандарга, дубалдарга оймо чийиндерди көрсөтүп, шуну кара, көр, минтигин деп атайын эс алдыргандар бар. Ошол учурда баланы да тимбой дейбиз го, дубалдарга чийип ойнойт табиятында. Эс алат да, ошону өйдө ылдый чийишип. Тимбой бола булар чоңойгодон кайра акелеп сырдап алабыз деп, тимбой деп. Аны сары араб тамгасы өйдө ылдый чиймей көрүнгөнү менен адамдын көзүн, жан дүйнөсүн аябай эс алтат. Ошон үчүн тез арада арабча үйрөнүп алыңыз. Арабча үйрөнгөнгө чейин албетте кирил тамгасы менен окуй бериңиз, жарай берет, боло берет. Кийинки суроо. Менин күйөөм бар, ала качып кеткен, жашап жүрдүк. Ортодо 3 балабыз бар. Тамактан кысат болчу. Тамактан алып кысат болчу. Адамдар келсе дасторкон жайба деп кечке эзиле берет. Балам ооруп кыйналганымда акча таппай койду. Москвага машина менен келдим. Кудайга шүгүр иштеп жатам. 2 жыл карабай койду. Не кылып атат, каякта жүрөт деп да ойлонбойт. Өзүм жалгыз башка жака баргандан тартынам. Көңүлүм калып кетти. Үйдөгүлөрмө айткандан намыстанам. Эми Кудай таалам жеңилдик берсин, бирок жолдошуңузга айтпай дебей Москвага кетип калганыңыз болбойт. Айтсаңыз дагы, мисалы, мындай келишип, ыгы менен, жолу менен, анан кийин
сапар тартуу керек болот. Аял киши жалгыз сапар тартып кеткен болбойт. Бирок шариятта албетте өзүңүздү, бала чакаңызды камсыз кылганга, камсыздалышыңызга талап койгонго акыңыз бар жолдошуңуздан. Эркек киши ошон үчүн аялды алганда мен карайм, багам, колумдан келишинче кызматымды өтөп, аталык милдетимди, эркектик милдетимди аткарам дей тургандай болуш керек. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи айтканда шакирттерине, окуучуларына алгач билим алгыла, андан кийин үйлөнгөнгө доход, каражат топтогула. Ошо топтогон каражатыңар андан кийин үйлөнгүлө деп. Демек үйлөнгөнгө каражат топтой ала турган эркек үйлөнүш керек. Үйлөнгөнгө каражат топтой албаган эркек ошого жараганга чейин үйлөнүүсүн кечиктирип турган жакшыраак. Себеби дегенде туура байып кетиш шарт эмес. Жок дегенде үйлөнгөнгө акча топтой алган бала үйлөнгөндөн кийин дагы ыхлас менен мурда 5 саат иштеген болсо кийин 10 саат иштегенге күчү дагы, дарамети дагы, аң сезими дагы, сабыры да жетип калат экен. Эмне үчүн дегенде мен аялым бар, бала чакам бар, ушуларды карайын. Анан Кудай Таалам өзү дагы эмне кылат? Береке берет үйлөнгөндөн, хадистердин негизинде. Ошондуктан шарият боюнча аял киши өзүнүн укугун, милдетин, аялдык энелик озыйпаларын мыкты деңгээлде өздөштүрүш керек. Ошол учурда турмушка чыкканга чейин кокус бирөө алып качам десе эмне болуп атасың деп эле коюш керек. Билесиң муну үчүн кандай жооп бересиң? Жогорку сотторго чейин мен кайрылам, үйдөгүлөр бар, эч эмоция калтырбай эле, күлүп жайнап эле. Койгула, азыр андай жапайычылыкты токтоткула. Мына үйдөгүлөр бар, мен ата энелүү кызмын, бир туугандарым бар. Ошолор менен кабарлашып, баарлашып, мына көрөлү, сүйлөшөлү. Жакса тием, мен деле силердей ошон эле балага тием, анан башка кандайга тиймей келем деп кыз бала чечкиндүү сүйлөш керек. Ошондон анан өзүнөн өзү токтойт. Ким мени ала турган эркек? Мына өзүңө ишене албайсыңбы? Эмне үчүн алып качып атасың мени депчи. Кел жөн эле сүйлөшүп көрөлү. Балким сенин деңгээлиң менден аябай өйдө чыгат. Мен сага тең эместермин. Же болбосо экөөбүз бири бирибизге тең чыгабыз деп мындай хикмат менен, даанышмат менен сүйлөш керек. Мен сенден өйдөдүм десе анда туура эмес болуп калат. Балким менден деңгээлиң аябай өйдө болуп, менин мүнөзүм сага дал келбей калат чыгат. Балким келет. Мында сүйлөшүп көрөлү. Алып качкан ошол өзүңүзгө ишенбейсиз, ошон үчүн алып качып атасыз. Кой антпеңиз деп мында күлүп жайнап. Азыр заман телефон өнүгүп калган. Телефон салам деле коркутпайлы. Мен азыр чалайын же өзүңөрдүн телефонуңарды бергиле, мен чалайын силердин телефонуңар менен. Чалып, кеңешип, сүйлөшүп, баарлашып көрөлү. Жылдызыбыз келишсе үйлөнөбүз, жылдызыбыз келишпесе үйлөнө албайбыз, кечирип кой деш керек. Себеби адам баласы бул дүйнөгө бир жолу төрөлөт, бир жолу жашайт, анан бир жолу кайтпас дүйнөгө кетет. Ошондуктан аял кишилер илимдүү, билимдүү болсо, турмушка чыккандайында даанышман, акылман, даанакер, эне болуп чыгат. Ошон үчүн Салсананы, Макалакап жана пайгамбардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, Айша, Фатима, Хадича деген энелерибиз бар. Ушулар жана башка дагы китептерди терең окуп койсо, эртеңки күнү алып качмак турсун, туура эмес көз караш менен муну карагандан дагы эркектер эмне кылат? Ыйба кылып тартынат. Мындайча айтканда жуучу түшүп, анан кийин үйлөнгөнгө кадам шилтей турган жигиттер чыгат буюрса. Ошондуктан эч качан аялдар алып качылбаш керек, өзүнүн жолу менен турмушка чыгыш керек. Эми болор иш болуптур, боёсу каныптыр дегендей сабыр кыласыз, жолдошуңузду чакырып, кел оокат кылалы, антели ментели деп балага тарбия берүүдө адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору, 365 күнгө сахабалар эскерүүлү деген керемет китептер бар. Ушуларды алдырып алыңыз, окуңуз. Анан Кудай буйрса китептен өткөн адамга кеңешчи болбойт. Ошо китеп сизге жакшы кеңеш берет. Кийинки суроо, күйөөм экөөбүз ажырашканбыз. Ал азыр үйлөнгөн. Ортодо 2 кызыбыз бар. Бербейм деп атат. Кайын журтум кандай кылсам болот? Көрпө төшөктүн жартылайын берди, калганын алып калды. Ушул жөнүндө толук маалымат берип койсоңуз Алла разы болсун. Эми Кудай Таалам ортоңуздарга ынтымагыңыздарды кайра күчөтсүн. Эси кеткен болушат, эрди катын урушат деген сонун макал бар. Анан Куранда да аят бар. Аслих байнахума, экөөнүн ортосун жараштырып койгула, элдештирип койгула деген аяттар бар. Ошол аяттардын негизинде дайыма ошондой эле Зейнеп энебиз дагы. Зейнеп энебиздин күйөөсү пайгамбарыбыз улам арыздана берет. Мен аялыма тең эмес экем, аялым башкача, даап барып сүйлөшө албайм, деңгээли такыр башкача аял. Ушуну эмне кылсам болот? Ажырашайын деп атам, мен тең эмес экем аялыма десе, жок, жашай бер, баары сонун болот деп пайгамбарыбыз кайра жөнөтөт. Эми жашап кетсин деп. Анан болбой калгандай анан кимде болгон? Ажырашкан. Анысыңары аял менен күйөөсү бүт нерсени жакшы жагына карап, жакшы жагына оодарып, жакшы жагын карап, мисалы күлүп жайнап жүргөн мүнөзү бар, же тамак аша өтө кенендик мүнөзү бар, же болбосо тазалыгы бар,
же болбосо бир жароокерлиги, айкөлдүгү, кечиримдүүлүгү, сабырдуулугу, кыскасы аял күйөөсү аялдын ушул жакшы жактарын карай берсе, бара Кудай буйрса жакшы болуп кетет. Биздин эл Кудай Таала эмне кылган? Сүйкүмдүү, татынакай кылып жараткан. Таба эмес тобо. Кээ бир элдерде бар билесиздер, биздин кемпир энелерибиз алардын кыздарына караганда да эмне келишимдүү, татынакай карыйт. Мына ошондуктан бул таба эмес тобо деп айтабыз. Эми ушул дагы Кудайдын берген бизге жакшылыгы деп билсек болот. Айтайыл дегенибиз, аял күйөөсүнө сый мамиле менен карап, бири-бирине жакшы көз караш менен караш керек. Анан негизи сеп берилгенде сиздин төшөк чуркандарыңыз берилген болсо, толугу менен алышыңыз керек аны. Анан биз үй бүлө маселесине келгенде эч качан муну интернет аркылуу жооп бере албайбыз. Себеби дегенде такталбаганда толтура маалыматтар болуп калышы мүмкүн. Шариатта аял киши баш тартса эчтеке берилбейт. Эгерде күйөөсү баш тарткан болсо, анда толук мүлкүн эмне кылыш керек? Аял киши алыш керек. Аял киши баш тарта турган болсо, керек болсо, калынын дагы кайра эмне кылып алат? Төлөтүп алат күйөөсү, төлөтүп алган акысы бар. Себеби дегенде мен сени үйлөнүш үчүн калын бергем, андай кылгам, мындай кылгам дейт да, убактым кетти, өмүрүм кетти деп. Башында тийбей коюшуң керек дегендей. Анткени аял баш тартып аткандыктан бул жерден. Эгерде күйөөсү жөндөн-жөн талак берип аткан болсо, бул биздин шариатта да ушундай, ана биздин салтыбызда да ушундай. Баягы илгери камчымды сүйрөп чыгып кетем дечкен, андан кийин сайыз убагында эмне болгон? Курткамды, ана бир чабадан кийимди алам, болду, башка эчтекеге тийишпейм, аялыма, бала чакама үйдү мен калтырам, өзүм чыгып кетем деп чыгып кеткен. Бул дагы даана эркектик мүнөз, эркектик сапат, эркектик сыпат деп эсептелет. Ошондой эркектерден болушубуз керек өзү негизи. Аял киши алсыз. Шариатта да ушундай. Аялдын далили менен күйөөсүнүн далили бирдей чыгып калса, шариат аял жака кичине оодарат. Себеби бул аял алсыз деп. Эгерде албетте эркектин далили күчтүү болуп аялдык алсыз болсо, анда эркектик алынат. Ушул жагын эске алышыбыз керек. Шариатта аялды эмне кылат? Өйдөлөп көтөрөт. Баягы пайгамбар хадисте келтиргендей, кимди сыйлайын десе энеңе деп анан атаңа деп атпайбы. Бул деген сөз атаңды сыйлабай эле кой деген маани эмес. Эне алсыз, энеңди кара, сени 9 ай курсагына көтөрдү, 2 жыл эмизди, тарбиялады, чоңойту, тамагын берди, башка кылды, мерим төктү деген мааниде. Ушундай ислам дининде аял кишини өйдө көзөй көтөрөт. Жана ошондой эле бир аялды, андан төрөлгөн бала чаканы бактылуу кылып жашай албаган эркек эртеңки күнү элди бактылуулукка жетелей турган баланы кантип тарбиялайт? Ошондой элге кызмат кыла турган баланын ата-энеси болгонго кантип даяр боло алат деген суроо пайда болот. Кийинки суроо: биз 13 декабрь күнү Бишкектен Москвага учканбыз. Компания менен мындайча айтканда алдандым. Алар бизге билетти төлөп берди. Договор боюнча мен 3 ай иштеп беришим керек болчу. 2 айдан ашык иштедим. Бирок билет расходторду зарплатадан кармабайбыз деген. Бизге Бишкектен зарплатаны көп кылып айткан. Бияка келсек андай эмес экен. Анан иштеп мен качып кеттим. Иш оор болчу. Өздөрүнүн оюнан эле болбогон нерселерди айтып, биздин ортобузда жок договорлорду айтып, бизден акча талап кылып башташты. Анан мен качып кеткенден кийин да карызым калган болчу да. Мен аны бербей койсом эмне болот? Бирок алар деле мени алдашты. Негизи шариат боюнча, келишим боюнча канча сомду келишим түзүлгөн болсо, ошол келишимди төлөп берген алар милдеттүү. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келтирет, устанын акысын тери кургаганга чейин төлөп берип кой дейт. Тери кургап калгандан кийин болбой калат. Бул деген сөз кечиктирбе деген сөз. Анан тери десе, анан терин карап турганда тердебей деле иштеш мүмкүн да. Анын мааниси иштеп бүттүбү, токтоосуз акысын бер деген сөз. Ошондуктан сиз акыңызды талап кылган акыңыз бар. Ошо канча айлык убада кылды эле. Ошол акыңызды бүт баарын айына канчадан. Ошонун эсебин чыгарыңыз дагы. Тиякта канча акча сиз аларга карыз болуп калдыңыз. Ошонун өйдө кыл дейт, орусча айтканда плюс-минус. Кошумча алымчасын эсебин чыгарып туруп, анан бүтүрүп койсоңуз болот. Бирок алар алдаган акысы жок. Шариат боюнча арам деп эсептелет. Себеби дегенде сиздин убактыңыз кетти, өмүрүңүз кетип атат. Канча убаракерчилик, ал жака ишенип кеттиңиз. Балким аяка барбасаңыз ал жака. Бул жактан башка иштерди аткарат элеңиз. Бирок адеп сизден үйрөн дегендей, ошондой талаа иштерге барганда да сизге сабак болот. Эртеңки күнү бала чакаңыз же сиз аркылуу бара турган инилериңизге дагы иштин чоо жайын, документ, иш кагаздарын, иш ордуларын баарын тактамайынча эч качан эч кимди эч жака жөнөтпөй турган инсан болуп каласыз буйрса. Адам негизи турмуштан сабак алыш керек экен да.
Keyinki суроо. Men bir суроо менен кайрылып жатам. Men bir kız менен сүйлөшүп жүрүп, экөөбүз нике кыйып алдырдык. Кийин чогуу жашай баштадык. Бир аз убакыт өткөн сайын ал менен чогуу жашап жүрүп, башка бирөө менен сүйлөшүп жүрө берчи. Мен кийин экөөбүз урушуп калдык, кызганып. Мен ачуу үстүндө 3 талаксың деп айтып алдым. Ал bir жолу турмушка чыккан болчу. Мен бойдок болуп, жакшы көрүп алдым эле. Менде ниет бактылуу жашаш эле. Талак айтып алгандан кийин экөөбүз эки жака кеттик. Кийин ал дагы турмушка чыгыптыр. Мага күнөө жазылбайбы? Жок, күнөө жазылбайт. Эгерде 3 талак берген болсоңуз. Негизде талак бул Алланын каарын келтире турган нерсе. Талакты берерден мурда ойлонуш керек эркек. Эркек деген сабырдуу болуш керек. Талагымды бер. Мен сен менен жашайын деген көзүмдө жок, оюмда жок, көрөйүн деген көзүм жок сени. Мага талак бербесең болбойт деп аялдар ачуу үстүндө оозуна келгенди айта бериши мүмкүн. Эркек киши сабырдуу болуп, токтоолук менен акырын эркелетип жакшы карап коюш керек. Өзгөчө биринчи баласы кош бойлуу болгондо аялдар ар кандай болуп, ичин организм ар кандай козголуп атат да. Адамдын жаралып, төрөлүп түшүшү бул оюнчук эмес, кыйын нерсе. Ошол кезде аял өзүнөн өзү ачууланып, эч кимди жактырбай, керек болсо күйөөсүн да жактырбай, ушундай абалдарга түшүп калат. Ошол кезде эркек эмне кылыш керек? Туура түшүнүп коюш керек. Мен сен менен жашагым келбей атат. Такы көргүм келбей атат. Мен кетейинчи, мен мага талак берчи деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Ошол кезде эркек киши түшүнүш керек. Бул кош бойлуу болуп, бир аз ачууланып атат окшойт. Мейли. Болду, мен көзүңө көрүнбөй кетип калайынбы? Болду, ишке кеттим анда деп, кайра кечине келип калып келе берейинби? Эмне ала барайын деп. Белек эмне жакшы көрөт тамак ашты. Ошону ала барып, эркелетип, эмне кыла калайын деп, кыскасы эркек киши бат эле. Аялдын көңүлүн таап койсо болот. Төрөп ал, анан төрөп алгандан кийин сүйлөшөбүз деп тамашалап мисалы. Ошентип анан кийин бир баланы төрөп алгандан кийин аял өзү деле тажрыйба топтоп алат. Бул боюнча күйөөсүнө рахматын айткан аялдар өтө көп. Мен ажырашам деп тополоң кылсам дагы жөн эле кош бойлуу болуп эле талгак болуп, ошо талактын себебинен мага да ачуусу келип атат окшойт деп түшүнүү менен кабыл алып, мага талагын бербегенине күйөөмө 1000 мертебе ыраазымын. Өмүр бою мен күн катары кызмат кылып, күйөөмө татыктуу бир аял болуп жашаганыма мен жашаганга аракет кылам деп жана сыймыктанам деп айткан аялдар дагы аз эмес, көп. Ошондуктан эркек киши туура түшүнүп коюш керек. Араба сынбасын, өгүз өлбөсүн деп, кыскасы аял күйөөс аялдын тилин таап жашаганга аракет кылыш керек. Аны эми ага болбой ажырашканга туура келип калган болсо, анда талагын бересиз. Албетте сиз өзүңүздүн жашооңуз менен, ал өзүнүн жашоосу менен кетиш керек. Кийинки суроо, дамла кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аял төрөттөн кийин 40 күн келет го. Ошол 40 күн келбей эле токтоп калса, мамиле уланса болобу дептир. Аллага шүгүр, ден соолук баары жакшы, шүгүр. Ооба, токтоп калган болсо болот. Болгону аялдын организми менен да эсептешип коюш керек. Денесине күч келип, баягындай оор абалда кыйналып калбаш керек. Тулку бою денеси өзүнө келип алгандан кийин анан жашоону уланса туурараак болот. Кийинки суроо, кечиресиз, кеч жазып жатам. Мен турмуш курганыма 6 жыл болду. 2 кызым бар. Келинчегим экөөбүз буга чейин түшүнбөстүктөр менен 3 жолу таарынышканбыз. Биринчи урушканыбызда 1 айга чукул таарынып, 2 жакта жүргөнбүз. Андан кийинкилери аз убакытта эле жарашканбыз. Кече жакында бир аз түшүнбөстүктөр менен уруша кетип, келинчегим талагыңды бер деди эле, бергем. Бүгүн келишпес менен болуп, бир аз уруша кетип, ачуу менен талак сурап аттың беле деп 7 жолу талак кайталап айтып алдым. Мына да узунураак айтылыптыр. Эң негизгиси талак маселеси маңдай тескей көрүшмөйүнчө биз айта албайбыз. Бул атайын кайсы областта жашасаңыз, ошол областтын казылары бар. Сиз талаксың деп айттыңызбы? Же сага талак деп токтоп калдыңызбы? Же сага талак бердим дедиңизби? Же 7 талак бердим дедиңизби? Же жөн эле 7 жолу кайталап койдуңузбу? Талак бердим, талак бердим, талак бердим, талак бердим, талак бердим, талак бердим деп 7 жолу кайталамасаңыз, бир эле талак түшкөн болот анда. А эгерде 7 талак бердим десеңиз, анда 3 талак түшкөн болот. Ошон үчүн бул маселени талкуулаш керек. Кандай абалда элеңиз, ачууңуз канчалык даражада эле, ошонун баарын талак маселеси эч качан бирөө аркылуу же бир кагаз түрүндө мындай экен деп айтылып кетип калбайт эч качан. Күйөөсү аялын өкөнү маңдай тескей беттештирип алып анан тактамайынча бул маселе такталбайт. Кийинки суроо. Биринчи суроо, намаз
да аттахияттан кийин салам береби же салават окулуп андан кийинби? Адашкан болсом кечирим сурайм. Алла разы болсун. Ооба, аттахияттан кийин салаватты айтасыз. Салаваттан кийин пенделердин колунан келбей турган дуаларды дуа кылсаңыз болот. Бирок кокус имамдыкка чыгып калсаңыз салават менен токтош керек. Себеби намаз кыскараак болгон жакшы. Себеби аркаңызда дараты тез бузулган адамдар болуп калышы мүмкүн. Ооруп аткан адамдар болушу мүмкүн. Зарыл иши бар адамдар болуп калышы мүмкүн. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сахих хадистери бар. Инстаграмдан схема сатып алып, анан иштесе болобу? Адал акча болобу? Бул пирамида болуп уланып кете бере турган болсо, жок болбойт. Жөн эреже кеңешти суранып сатып алып иштесеңиз болот. Ал эми жанагындай пирамида болуп, биринин артынан бири уланып кете бере турган система болсо, жок анда болбойт ал. Кийинки суроо: назары түшкөн адамдын жуунган суусун алып келиш керекпи? Ошондо аны кайдан табабыз? Ким айтканын кайдан билебиз? Эми байкаш керек адам, байкап көрүш керек. Эгерде кимдерге барып жолуккан болсоңуз, ошол эсиңизге келсе, ошол адам билинип калат өзү деле. Өтө назар ач адамдан болот дейт. Чынында эми көпчүлүктүн арасында билинбей да калышы мүмкүн. Эң жакшысы этияттык менен, кылдаттык менен, ошон үчүн дайыма бисмилла, эртең менен кечке зикирлер, аятал күрсү, ушуларды дайыма окуш керек. Анан кокус белгилүү болуп кала турган болсо, жана жогоруда айтылгандай, ал адам жуунуп бериш керек. Жуунгандан идишке куюп алып туруп, көзүккөн адам, көз тийген адам, ооруп аткан адам көз тийип, баштан ылдый эмес, желкеден ылдый, көкүрөктөн ылдый эмне болот, чайканып жуунуп алыш керек. Кудайдын буйругу менен иншалла көз эмне болот, көздөн сакаят иншалла. Бул боюнча Абдурахман ибн Ауф радыйаллаху анхуларында окуялары бар. Кийинки суроо: жаман адатты токтотуучу дуаны айтып жибериңизчи сураныч. Жаман адатты эман түрү болушу мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн. Ал нерсени ойдон чыгарып коюу менен болот. Жана жакшы нерселер менен алектенип, жаман нерселерди ойлонгонго убактыңызды калтырбай, жакшы нерселерди ойлоно берсеңиз, иншалла жана нерселер калат. Аны албетте эртең менен кечкисин арабча Кур'ан окуган үйрөнүңүз. Жакшы адамдар менен баарлашыңыз, жакшы нерселерди ойлоңуз, жакшы нерсени оозуңуздан чыгарыңыз, жакшы нерселерди ойлоно бериңиз. Анткени бир аалымдын сөзү бар: адам баласы окуган китептерине жараша ой жүгүртөт. Аз китеп окуган адам аз ой жүгүртөт, көп китеп окуган адам кенен ой жүгүртөт. Ошон үчүн көбүрөөк китеп окуңуз, туура эмес нерселердин жамандыгы жөнүндө. Мисалы, намаздарга бекем болуу боюнча Имам Газалидин Мукашафатул Кулуб деген китеби бар. Жүрөктөрдүн ачкычы деп кыргызча которулду. Ошол китептен окусаңыз болот. Намаз иштаган күнөөлөр кандай, туура эмес иштердин күнөөлөрү канчалык болот, бүт негиздер менен жазган. Ошол китептерди окуңуз. Кудай буйруса, бекемдикке, тазалыкка иншалла жакшы бекем болуп каласыз. Анткени Алла Таала Куранда да айткан, Алла Таала ушундай бир эркек пенделерин жакшы көрөт. Ал эркек пенделер кандай? Юхиббуна, жакшы көрөт, ан ятатахару, таптаза болуп жүргөн эркек мусулмандарды Кудай Таалам жакшы көрөт дейт. Мактап атат, көрүңүз, мен жакшы көрөм деп. Демек, ички дүйнөнү, сырткы жүрүшүбүздү дагы тазартышыбыз керек. Ошондой эле ислам аалымдарынан бирөө айтат: биз карыялар чыкып, баалуу кийимдерди кийип алып турсак, жаштарыбыз бүжүрөп, начар кийинип турган болсо, биз ошондон Кудайдан уялабыз деген экен. Анысары ар ким өзүнө жараша сырт жагында, ички дүйнөсүндагы экөөнү тең жакшыртып, кооздоп, тазалап алып жүргөн болсо, иншалла жакшы болот. Асыр намазына кечигип калсак, күн батып баратканда окусак болбойбу? Асыр намаз, багымдат намазын окудуңуз, окуп аттахиятка келдиңиз, күн чыгып кетти. Демек, багымдатыңыз бузулду. Кайра окушуңуз керек. Бирок асыр намазы андай эмес. Асыр намазы күн батып баратат, бир рекетине эптеп жетишип калдыңыз. Үркү кылдыңыз, сежде кылдыңыз, экинчи рекетке турганда күн батты дейли. Намазыңыз жарай берет. Атайлап кечиктирүү дурус эмес, туура эмес. Айталы унутуп калдыңыз, же болбосо бир кандайдыр бир себептер менен кечигип, антип, дарат алып, жетип намаз окуй турган жерге кирип барганыңызча эптеп бир рекет жетишип калган болсоңуз, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткандай, кимде ким ман адрака ракаатан минал аср, асырдан кимде ким бир рекетине жеткен болсо, факат адрака, демек ал жетишиптир деген. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Асырыңыз толук болот буйрса. Кийинки суроо: аял кишинин төрөттөн кийин келген каны токтоп, гусул алып, намазын баштагандан кийин 10 күндөн кийин кайра кишине кан аралаш суюктук келип калса, гусул бузулбайбы?
Негизи ар бир аялдын өзүнүн адаты болот. Ал адат качан пайда болот? Bir баланы төрөгөндөн кийин. Bir аял бар, этеккер эмес, нифас деп коет, төрөт каны. Төрөт каны 30 күндө токтойт. Бирөөнүкү бар 20 күндө, бирөөнүкү бар 40 күн бою келиши мүмкүн. Айталы 30 күн келет дейли бирөөнүкү. 30 күн келген, анан 20 күн келип, анан кийин ортодо 5-6 күн келбей калып, кайра анан 26-27 күн кайра келип калган болсо, демек 30 күнгө чейин боло элек да. Токтоосуз төрөт канын көргөндөй болот. Ошондуктан биринчи баланы төрөгөндө анан анык болот. 40 күнгө чейин күтө бериш керек. 40 күнгө чейин. Эгер 30 күнгө чейин жетип, токтоп, андан кийин 40 күнгө чейин эчтеке келбесе, демек ал аялдын адаты кийинки төрөтүндө эмне болот? 30 күндө эсептеп алыш керек. Бул аялдын төрөттөгү төрөт канынын адаты 30 күн болот. Ошо 30 күнгө чейин бир келип келбей үчүнчү төрө турган болсо, баары байма-бай токтоосуз келген болот. Кийинки суроо, биз Москвада иштейбиз. Ишибиз 10:00дөн 22:00га чейин келип, уктаганга уйку келбейт. Саарлык ичип анан намаз окуп алып уктасак болобу? Шартыбызга ошол туура келип жатат. Албетте Алла Таала ишиңиздерге береке берсин, туткан орозолоруңуздар кабыл болсун. Албетте болот. Болгону ошо баамдатып окуп эле шарт жатып аласыз, боло берет. Эч маселе жок. Кудайым жеңилдик берсин, береке менен кайтып келиңиздер үй бүлөңүздөргө. Кийинки суроо. Ажаке, менде суроо бар эле. Мен аялым менен урушуп кеткен элем. 1,5 жыл бирге болбодук. 2 балабыз бар. Кааласаң жообуңду беремин дегенмин. Бирок берген эмесмин. Убакыт өтүп азыр жараштык. Аялым никеңден өтүш керек дейт. Же жашай берсек болобу? Жообун берген эмесмин. Эгер кааласаң жообуңду берем деп атпайсызбы? Демек талак түшкөн жок бул жерде. Кадимгидей жашооңузду уланта бересиз. Болгону белек бекчектерден кичине берип коюңуз, көңүлү көтөрүлсүн, ортоңуздордо жакшы көрүү сезимдер күчөсүн. Куранда айткандай, маватта ва рахма дейт го. Жүрөк сүйүү, мээримдүүлүк, анан тынчтык жашоо орносун. Ошондой эле мен жалпы эркек бир туугандарга, агаларга, инелерге, досторго кайрылар элек. Эч качан үйлөнгөндөн талак деген сөздү ыргытыңыздар. Артка ыргытып, колдонбоңуздар. Өз болбой, такыр, мүмкүн болбой, так секирип турса да эмне кылыш керек? Анда 1 ай ойлонуп көр, 2 ай ойлонуп көр, 3 ай ойлонуп көр. Балким өкүнүп каласың, кой антпе деп эркек жакшы жагына оодарганга аракет кылыш керек. Ошондой деңгээлге жете элек эркектер үйлөнбөй туруш керек. Ошондой мүнөздөргө жеттикпи, анан үйлөнүш керек. Себеби дегенде бул үйлөнүү оңой, үй болуш кыйын деп кыргыздар, ата-бабыздар сонун айткан. Бирөөнүн кызынын келечеги балта чабылып калбасын. Эркектерге оңой экен. Бир кетири, эки кетири кайра деп сыр бербей акырын барып үйлөнүп алып берет экен. Бирок аял киши бир жолу турмушу бузулгандан кийин, экинчи жолу бузулгандан кийин бүттү, баркы кете баштайт экен. Ошон үчүн аялдар деле тырышат багыштар. Кой жашап кетейин, антейин, митейин деп. Ошондуктан эркек катары аялдардын алсыздыгын түшүнүү менен пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткан, аялдар колуңардагы аманат. Буга эч качан кыянат кылбагыла. Аял киши кыйшык ийри кабыргадан жаралган. Бир заматта түздөйм десеңер сындырып аласыңар. Акыры насаатыңарды дайыма айтып тургула деп. Убакыт эркелетип, жакшы сүйлөп, мына балдарыңды сонун тарбиялап атасың, сага рахмат деп, сен деген мыкты энесиң, мен сени менен сыймыктанам деп, эркек киши кыскасы аялды жакшы жака жетелей бериш керек. Бүгүнкү күндө азыр тренингдин түрлөрү көбөйүп кетти. Мыкты эне, мыкты келин, мыкты апа деген ар кандай бир мыкты мугалим деген аттарды атап, аялдарды өстүрө турган толтура тренингдер чыгып кетти азыр. Ошолорго катыштыртыңыз. Азыр интернет аркылуу да берип атышат, мындай да берип атат. Үй бүлөгө адамдын деңгээлин өстүрүү боюнча китептердин түрлөрү алып келип окуп, мана мага айтып бер деш керек. Мен да угайын сенден деп. Оку десеңиз окубайт, мага айтып бер десеңиз, анан кызыктуураак болот, айтып берет. Анан талкуулайлы деп. Айтып бер эмес, экөөбүз талкуулайлы, кайсы жерин алабыз, кайсы жер бизде бар болчу экен. Демек, ошону эле көкүн чыгарып коюш керек. Кайсы нерсе жок болсо, муну турмушубузга алып кирели деп, пайдалуу жакка алып кириш керек. Мына ошолордун баарына эркек киши эмне керек? Шарт түзүп бериш керек, буюрса. Кийинки суроо, талак жөнүндө кайрылайын дегенбиз. Кайсы адреске, дарекке баруубуз керек? Кайсы областта болсоңуз, ошол областка барыңыз. Эгерде Бишкекте болсоңуз, муфтиятта атайын фатва бөлүмү бар. Ошол жака кайрылсаңыз болот. Намазда руку кылбай, саждага кетип рукуну эстесе, эмне кылуу керек? Эгер руку калып кете турган болсо, руку бузулганда намаз бузулат. Намаздын фарздарын билип алалы. Ким намаздын фарздарын жатка билген болсо, калгандан коркпой койсо болот. Андан кийин важиптерин билип алса болот. Фарздарды бузуп алсак, намаз бузулат. Важиптерди бузган болсок, жаңылуу сеждеси деп коет, сажда сахва деп коет, ошону аткарып коюп, намазыбыз толук боло берет, аткарып койсок.
Мен сіздерге дагы бир суроо менен кайрылып жатам. Эрим иштеп келип акчасын жашырат, аял алган, андан бир баласы бар. Жашабайм, ажыраштым дейт. Мен ишенбейм. Жоому алып 4 балам менен өзүмчө жашасамбы дейм. Бизде тез уруш, сиздерден кеңеш сурайын дегем. Буга деле жогорку кеңештерди беребиз. Өзүңүздүн деңгээлиңизди өстүрүңүз. Аялга мыкты аял деген кандай болот? Үй бүлөгө байланыштуу жок дегенде 5-6 китеп окуп коюңуз. Анан жашоосу талкаланган үй бүлөлөр жөнүндө мындай кененирээк кыдырып койсоңуз, күйөөсү өтүп кеткен жесир аялдар толтура бул, таба эмес тобо. Ошолордун жашоосу менен кичине баарлашып коюңуз. Анан күйөөнүн баркы канчалык экенин билесиз. Ошондой эле тырышып жашаганга аракет кылыңыз. Эми жана айтып атабыз, бул мындай кылды, тиңдей кылды. Үй бүлө маселе өтө татаал маселе. Маңдай тескей көрүшмөйүнчө биз айта албайбыз көп нерсени. Мына жакта да эмнелер жатат. Бирок кандай болгон күндө дагы сиз жолдошуңузга ишенип келдиңиз, 4 баланы төрөп берипсиз, Алла ыраазы болсун. Ошолорду асырап, камкордугуна алуу бул эркектин, жолдошуңуздун мындайча айтканда милдети. Жолдошуңуз сөзсүз түрдө караш керек. Сиз эч качан ажырашганга аракет кылбаңыз. Дүйнөнү таң калтырган акылдуу атага күйөөгө тийсеңиз деле, жанагы төрөлгөн 4 балаңызга азыркы жолдошуңуздай мээримин төккөн ата болбойт. Балким жолдошуңуз убактылуу жаңылып атат. Эртең атайланып казыны табат дегенде өкүнүп, балдарым кечирип калбалачы деши мүмкүн. Сиз андан көрө тескеринче мейли бизди көргүң келбей атса, барып келип тур, балдарды жакшылап карап тур, биз окатыбызды кылып туралы деп окатты кылып барып келип тура бер деп. Жакшы сөз сүйлөп, дин жагынан дагы, адеп ахлак жагынан дагы, салт сана жагынан дагы, өнүгүү жагынан дагы, тамак аш, тазалык, айтор бар жагынан өзүңүз өстүрө берсеңиз, жолдошуңуз өзүнөн өзү сизге эмне алат? Имерилип келет. Келбей койбойт. Анткени атабыз Адам алейхисалам энебиздин көңүлү ооруп калбасын деп айтканына ынангандай, ошол Ибн Касир рахматуллахи алейхи айтат, ошол бизге мурас болуп калган дейт. Баары ушул нерсе боло берет. Жолдошуңуз Кудай буйрса келет, иншалла бактылуу өмүр сүрөсүздөр. Анткени аял менен эркекти бириктирген бул бала чака болот. Мечитте намаз окуп жатканда жаш балдар чуркап алдыбыздан өтүп кетет. Өзү негизи намаз окуп жатканда адамдын алдынан кесип өтүп кетсе күнөө болбойбу? Ооба, албетте намаз окуп атканда алдынан өтүп кетүү канчалык күнөө экенин билгенде 40 пайгамбарыбыз 40 деп айтып койгон хадистер бар. 40 жылбы, 40 күнбү бул белгиси сыр бойдон калып кетти. Ошон үчүн бул күнөө болуп эсептелет. Бирок жаш балдарга келе турган болсок, жаш балдарга күнөө эмес. Албетте алар бала да эч нерсе болбойт. Бирок фикхи китептерде келет, хадистердин негизинде пайда зыянды ажыратпаган жаш балдарды мечитке жолотпошубуз керек. Ошон үчүн мечитке кирдиби, анан бара көрөт да деп кээ бир адат кылып алганда жок, туура эмес. Кирип отурат, эшикке чыгам дегенде билет, бейшеп кылам дейт, зара кылам десе, ошолорду айта билген, жөн тынч отурганды билген. Элдер намаз окуп бүткөндөн кийин мейли ойной берсин чуркап. Элдер намаз окуп атканда нары бери чуркаганга чуркабаш керек, туура эмес, бул адепсиз болот дегенге түшүнүгү жеткен жаш балдарды алып келиш керек мечитке. Ага түшүнүгү жете элекпи, үйүндө ойной берсин, үйүндө каалаганда секирсин. Бир буту менен секиреби, эки буту менен секиреби, үйүндө жарашат, үйүндө каалаганда ойносун. Бирок мечитте антпеш керек, адамдардын ыхласын буруп коюшу мүмкүн. Жолдошум экөөбүз SMS менен урушуп кеттик, катуу. Анан ал жакында талагыңды берем деди. Мен да ачууланып бере бер телефондон десем, SMS менен талак деп жазып жибериптир. Ошондо түштүбү талак? Жок, талак деп айтса түшпөйт. Бердим десе түшөт, бербейм деп да коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сүйлөм толук болбой калыптыр бул жерде. Талак түшкөн жок. Мындан кийин аялдар көбүнчө ушундай болуп атпайбы? Талагыңды берип сурап алат, анан эркектер эмне кылат? Ал дагы ачуусун алдырып, аялдын суранганын аткарып коет. Анан кийин жолу барбы деп тополоң ызы чууга чуп алып, ортодо балдарды дагы көңүлдөрү талкаланат, депрессияга түшөт, көңүл оорусуна. Ошондон Кудай сактасын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таала бардыгыбызды эки дүйнө бактылуу кылган болсун, ажырашуулар болбосун, үйлөрүбүздө токчулук, молчулук болуп, элге, журтка, динге кызмат кылган аалымдар, каарыларды жана бала чакаларды тарбиялоону ар бирибизге насип кылган болсун. Эмки көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.